жаңы келди мына көйнөк, аябай сонун чыкты. Жаңы варианттагы көйнөк. Мен Касымова Жазгүл, кичинекейимден эле 8 классымдан баштап эле мен салон ачам деп өзүм кыялданганмын. Баткендин центрине салон ачам дейт элем да. 2013-2014-жылдардан баштап иштеп баштаганмын. Кичинекейимден эле салондорго барып, аралашып, көйнөктөрүн карашып, прическаларын жасашып, классташтарымдын да жаштарын жасашып, ошондон башталган да. Эң алгачкы менин максатымдын тепкичтери. Биздин салондо баардык кызматтар бар, аялдар үчүн жана эркектер үчүн дагы. Биздин биринчи филиалыбызда балдардын чачын алышат, жалаң балдар иштешет. Ал эми экинчи филиалда аялдардын чачын кыркышат, жасашат, боешот. Ал эми үчүнчү филиалыбызда келиндерди чыгарабыз. Келиндерге көйнөк кийгизебиз, макияждарын жасайбыз, прическаларын жасайбыз. Бул жакты 2021-жылы ачканбыз. Буюрса быйыл 3 жылдай болуп калат. Анан уже баягы салон болгон сайын уже ар бир тепкичке кете берет экенсиң да, көйнөктү кошкуң келип кетет экен, көйнөккө дагы бирдемке кошкуң келип кетет экен. Анан если көйнөк болсо местан кичинекей болуп калат экен. Ошондой мындай өзү талап кылат экен да, эме жумушчу. Ошол жумушум өзү талап кылгандыктан ушул чоң местага келип отурдук. Анан бул жерде жалаң свадебный көйнөктөр бар, вечерный көйнөктөр бар, анан детский көйнөктөр бар. Анан көйнөктөрдү биз көбүнчө Турциядан, Казакстандан жана Украинанын көйнөктөрү дагы бар. Бизде эң популярдуу болуп аткан көйнөгүбүз ушул шантеле деп коет. Аябай сонун жарашат, кийгенде назик. Ал эми бул көйнөк өзү русалка көйнөк. Эки көйнөк кийгендей болосуң, бул көйнөк кийгенде шлейфин алып койсоң дагы сонун болот. Кафеге кирип атканда, үйдөн чыгып атканда сонун болуп жарашат. Бул дагы без кольцо. Русалка деп аталат. Азыркы учурда бизге ушундай сонун жаңы көйнөктөр келген. Анан ушул көйнөктөрдөн бизге основной спрос талап ушундай көйнөктөргө түшүп атат. Себеби бул көйнөктү без кольцо кийсең болот. Анан жеңи дагы узун, удобный, кыска дагы жүдөтпөйт кыскасы келиндерди. Мойну кыска кыздарга дагы сонун жарашат мойну. Бизде жолчандар үчүн дагы ушундай сонун көйнөк бар. Ичинен американка кийбейт, колдору дагы фонарик, өзүнүн кийип эле тойго чыгып кийип келишеттер. Ушундай мындай узорлор менен жасалган. Бул көйнөк дагы Турциядан келген көйнөк. Бул көйнөктөр өзүбүздүн эле Кыргызстанда тегилип келинген. Сөкө салууга, кыз uzatууга жана фотосессияларга кийсе сонун жарашат. Мындай рукавалар дагы фотосессияга, сөкө салууларга сонун чыгат. Корсеттер дагы быйыл мода болуп атат. Бизде эми салонго көбүнчө эмелер, артисттер жакшы кызыгат да. Анан өткөндө Самара Каримова чакырып калып, ошонун концертине барып жасап, аны даярдадык. Андан кийин аны Самара Каримовадан эле биздин номерибизди сурап, Айдана Дека жолдошу менен келип концерт берди го. Ошондо ошолор чакырышты. Андан алдын Салмат эжелер чакырышты. 8 классымдагы кыялым ушул азыр бардыгы орундалып турган чагы. Иштетүүдөгү кыйынчылыктар менде, конечно, бардыгында эле болот. Чын жүрөгүңдөн эме каалооң болсо, кыйынчылыктар сага тоскоолдук боло албайт экен да. Бардык кыйынчылыктарга дагы мен оңой көз караш менен карадым да. Алдыдагы максаттарым Баткенге дагы көп өзүмө окшош кадрларды чыгаруу. Анан экинчиден Баткенге эле эмес, Кыргызстанга дагы белгилүү болуу.